кийизди көркөм иштетүүнүн заманбап ыкмаларынын бири болуп эсептелет да. Максат Сайнединов айылдашынын элесин кийизге түшүрүп жатат. Тыным албай иштесе, бүгүн кечке чейин ишти толугу менен бүткөрөт. Баягы физический күч келбегени менен мындай аябай дайыма ойлонуп жасашың керек. Ар бир кыймылың, ар бир ошол беттеги бөлүкчө туура коюлуш керек да. Салыштырышың керек. Мындай психологически чарчайсың. Мээ чарчайт экенде. Мээ чарчайт, энергияң коройт кадимкидей. Бир отурганда канча саат отурасыз? Бир отурганда ошол 6-7 саат турбай отурам да. Эгер ошо портрет кызыктуу болуп, ошол жасап аткан ошол процесстен аябай бир мындай илхом келип кумар аласың да. Ошол учурда убакыт кантип өтүп кеткенин билбей каласың да. Абет кылбай деле ошол тамак ичпей деле отуруп жасай берген учурлар болот. Сүрөтчү адамдын келбетин дал өзүндөй кылып кийизге тартып коюу менен иш бүтпөйт дейт. Анткени сүрөттөгү адамды бир карап туруп, анын мүнөзү менен жашоосун билип койсо болот. Ал сырткы келбетти портрет аркылуу окшоштуруп бериш жеңил эле да. Ар бир эле ошол анча-мынча ошо сүрөт жанрында билими бар кишилер, сүрөтчүлөрдүн баары же болбосо катардагы эле жөнөкөй мектеп окуучусу деле сырткы келбетти окшоштура алат. Сүрөттү карап туруп, мисалы, көчүрүп коет да. Портретте эң маанилүү ошол адамдын жан дүйнөсүн, ошо портрет аркылуу ошол учурдагы абалы кандай экенинен өйдө көрсөтсө болот да, портрет аркылуучу. Кайсы киши болбосун, мен ал кишини ошол өзүнүн жашоосунда көрүп жүргөн болсом, жакшы таанып билсем, аны окшоштуруш мага жеңилирээк болот да. Эгер мен тааныбаган, көрбөгөн кишинин портретін жасаш керек болсо, анда ал киши тууралуу мен сөзсүз түрдө ошол буйрутма берип аткан кардарымдан ал кишинин кулк мүнөзүн сурап алышым керек да. Сайнединов көбүнчө адамдын портреттерин тартат. Буйрутмаларда ошого жараша түшөт. Ал атактуулардын портреттерин тартып, үйүнүн бир бөлүгүн музей кылууну кыялданып жүрөт. Мен көбүнчө ошо кыргыз элинен чыккан атактуу инсандардын портреттерин кийиз бетине түшүргөндү жактырам, өзүм аябай жакшы көрөм ушуну. Бул жерде улуу манасчы Саякбай Каралаевдин портрети графика жанрында аткарылган. Бул дагы ошол жүн фильцование ыкмасы менен жасалды да. Сүймөнкул Чокморов жасалды. Ошо эң жакшы иштеримдин бири ошол болду. Көп ийгиликтерди ошол Чокморовдун портрети алып келди десем жаңылышпайм. Конкурстарга катышат экенсиздер малаймен. Мамлекеттик жаштар сыйлыгынын ээсимин Чыңгыз Айтматов атында ошо Айтматовдун портретин кийиз бетине биринчилерден болуп ушул ыкма менен түшүргөм да. Сүрөткө керектүү буюм тайымдарды Сайнединов Бишкек шаарынан алдыртат. Мен мисалы бир эле жумушту, ушундай жумушту аткарыш үчүн бир нече ондогон жүн керектелет да. Анан бул жүндөр деген бул дагы өзгөчө сорт, меринос породасында койдун жүндөрү атайын боелгон. Күбө жебеш үчүн буга ошо атайын күбөгө каршы дарылар уксус кошулуп боелот да. Кардалар көбүнчө сурай берет да. Муну жасап бүткөндөн кийин күбө жеп салбайбы деп, анан биз жооп беребиз. Күбө жебейт бул жүндөр. Баасы көлөмүнө анан ошо мазмунуна жараша. Кээ бир портреттердин мазмуну татаалыраак болот да. Мисалы 2 кишиден турган портрет, улуттук кийим кийгизиш керек болот, атка мингизиш керек болот, колуна бүркүт карматыш керек болот. Мазмуну татаалдаган сайын ошо баасы, орточо баасы ушул көлөмдөгү портреттер 6000 сомдон 10.000 сомго чейин да. Мазмунуна жараша. Эң татаалы 10.000 сом экен да. Эң татаалы 10.000 сом да. 2 кишиден турса, анан да башка жазуулар кошулат, куттуктоо сөздөрдү кошо жазыш керек болуп калат ошолор. 41 жаштагы Сайнединов өмүрүн сүрөтчүлүккө арнаган. Мектепти бүткөндөн кийин эле Ысык көл мамлекеттик университетине тапшырып, көркөм сүрөт адистиги боюнча билим алган. Азыр ал аймакта инсталляция, дуал сүрөттөрү, коомдук арт объектилери, живопись, чийүү, текстил иштери сыяктуу эмгектери менен белгилүү. Өзүнүн айылындагы орто мектепте сүрөт мугалими болуп иштейт. Шакирти жок устат болбойт да. Сөзсүз түрдө мен окуучуларым, көптөгөн окуучуларым бар.
эми анын арасынан өзгөчөлөнүп жана өзгөчө таланттуу балдар бар да. Ошолорго эми көңүл буруп, таланты болсо колдоп, тарбиялап өзүм билген нерсенин баарын сөзсүз үйрөтөм да. Ушул өзүмдүн эле мектебимде ушу ирим бар. Өзгөчө таланттуу балдар менен иштейин атайын. Мектеп шарт түзүп ачып берген да ошону. Ошо балдар менен иштешим. Сайнидиновдун жалгыз жардамчысы аялы. Ал үйүнүн бир бөлмөсүндө жайгашкан өнөркананы тазалап, күйөөсүнө кол кабыш кылып колдоп турат. Ой бөлүнсө уже сүрөт уже чыкпай калат да. Мисалы кээде бир заказдар болуп калат. Анан бизде бытовой жашообуздагы муну алыш керек эле, тигини кылыш керек эле деген бир проблемаларды айтып ийсең, анда дагы уже ою бөлүнүп калат. Ошондой эле нерселерди азыраак айтпаганга да аракет кылыш керек экен да. Кийинчерээк түшүнүп калдым да мунучу. Сайнидиновдун ата-энеси экөө тең өмүр бою мектепте мугалим болуп иштешкен. Атасы сүрөт, апасы математика мугалими. Сайнидинов ата жолун жолдогон сүрөтчү. Ушу 2 жашынан баштап калем кармады. Атасы ушул 2017-жылы өтүп кетти, атасы сүрөтчү болчу. Ошо альбомдорун бирдекелерин алып берип даярдап, анан баягы тоголок, анан тегерек деп бирдекелерди тартса эле атасы да мен да кызыгып калдык. Андан кийин 3 жашында биринчи жолку өзүнүн жакшы тарткан сүрөтү ошо кардын бетине турала деген тай бар болчу, ошону окшоштуруп тартып коюптур. Ошо менен бала такыр эле бошосо эле, кичинекей бошосо эле кымындайынан эле сүрөт тартканга ынтызар болуп калды да. Сайнидинов тамдын бооруна Кыргызстандын жаратылышын түшүрүп, портретин да келтире тартат. Азырага жаңы там салган айылдаштары буйрутма менен сүрөт тартырып жаткан учуру. Мирлан Кадыров, Азаттык.